Ирандын айланасындагы окуяларга байланыштуу азыркы Америкадагы жаңылыктардан бир аз бөлүшө кетейин достор. Америкада террордукту алдын алуу кызматынын башчысы Джо Кент аттуу киши өз жумушун өз каалоосу менен таштап 17-мартта кетти. Анан бул киши кетип атканда Дональд Трампка кат жазып кетиптир. Ал катты өзүнүн соц барактарында жарыялап салды. Ошол кат азыр дүйнөдө аябай талкуу жаратып, бомба эффект жаратып жаткан учур. Ал каттын кыскача мазмуну: мен бул согушту улантууну өзүмдүн таза абийирим алдында каалабайм. Согушту Израилдин жана Америкадагы еврей лоббисинин басымынан улан баштаганыбыз айдан ачык. Алар сизди Иран Америкага түздөн түз коркунуч жаратып жатат жана учурда азыркы маалда баштай койсоң бат эле жеңишке жетесиң деп ар кандай маалыматтар менен алдап башыңызды айлантып ушул согушту ачканга түрткү болушту. Негизи Иран Америкага эч кандай түздөн түз коркунуч жараткан эмес. Израилдиктер Ирак согушунда да Америкага карай ушул эле тактиканы колдонушкан деп жазылат. Эми Джо Кент тууралуу айта турган болсок, ал деген баягы Американын жабык эшик артында эмне окуялар болуп жатканынан бүт баарынан кабардар киши, өтө маалыматка бай киши. Анан бул баягы Дональд Трамп президент болуп шайланышы үчүн дагы аябай кандай көп кызмат өтөгөн экен, Дональд Трамптын тарапташы болгон экен да. Трамп болсо бийликке келиш үчүн, президент болуп шайлануу үчүн ар кандай өтө көп убадаларды айткан. Украинада көптөгөн жаш жигиттер кырылып жатат. Мен президент болсом ошол согушту токтотом. Америка биринчи орунда болот. Мындан ары улуу Американы жаратабыз. Америка дайыма биринчи орунда турат мен үчүн деген ушундай бир урандар менен келген. Америка биринчи деген уранды айткандын себеби азыркы учурда көптөгөн эксперттер, аналитиктердин айтымында Америка деген өнүгүүнүн туу чокусуна чыккандагы, анан ылдый карай басаңдап бараткан учур экен да. Ошого могул израилдиктер, еврейлер бул Америка азырынча туу чокусунда турган учурда Американын колу менен, Американын күчү менен өзүнүн душмандарын жок кылып алуу үчүн келишинче колдонуп жаткан учуру. Эң кызыгы, Джо Кент жумушун таштап кеткенден кийин артынан ФБР бул киши Иранга жашыруу маалыматтарды берип турган деген айып менен артынан түшкөн. Анан Дональд Трамп дагы бул киши жөнүндө жаман сөздөрдү айткан. Болбосо ошол эле президент болушу үчүн Джо Кент Дональд Трампка өтө чоң колдоо көрсөткөн болчу мурда.